Супер ТВ бүгүн актриса Айгерим Саматованын кыз атуу тоюнда белгилей кетсек, ал сүйүктүүсү менен 6 жыл бою кыз жигит мамилесинде сүйлөшүп жүрүп, бүгүн кыз атуу тоюн белгилеп жатат. 18-июлда сүйүктүүсү актрисанын колун сураган. Бүгүнкү кечтин өзгөчөлүгү ал эртең саат 10:00 башталып жатат. Бүгүнкү тойдон кызыктуу репортаж. Ошентип той башталды. Залга алгач 2 жаштын ата-энеси кирип келишти. Алдым баласы бар, каным басып дегендей. Куда арасында тапшырдык. Мен чоң этпестим. Erkek öldürüp koştururuz Aygerim'de. Şunu aytkan bilen bulup kiratağız şu vakti şey. Anam atası salam aytkan tayakaz. Aygerim baktığım olsun aytıp koydu şu kudağılarıyla. Gözüm yaşınıp bayım, yaşına kay baktım yaşarsınç men. Egerde butun basıp kalsa barmakmın. Aygerim'e, Madiyaga çok menden duay salam aytıp bağla dediler. Şunu aytıp koydum. Ben sizlerge tapşırdım. Öpürüm. Karmaşıklı olmuş bir de şu. Айгерим Саматова кичинекейинен сиздин колуңузда чоңойду. Өзүңүздүн кызыңыздай эле болуп ичиңиз ачышып атабы? Айтып атпадым азыр ыйладым деп. Түнү менен уктаган жокмун. Ичим ачты. Ыйлабаңыз, кыз жана бактылуу болсун. Кандай кылып тилектериңиз болсо айтсаңыз болот. Азыр өзүм токтотуп алайын. Небере ширин болот деп барыр. Үстүнө колумда өстү. Gene deyinen turmuşka baylanıştı, mamalar Almatı'da жүрдü. Anam atası kaçıp olup gitti. Aygerim 3. kurs okup atkanda kaçıp olup gitti de. Anam Aygerimleri aların tiriu kezindele men de olçu. İş menen bolup ele maga taşlap koygon. Aygerimdi Madiyar menen 1 yıl olduk kanıma. Ökü 6 yıl süйлөшүптү. Bir aytkan emes. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Куда тараптан маек алганы келдик. Келин кут болсун алгай. Рахмат. Негизи той качан болот? Кайсыл жакта болот? Той Токтогулдун Өзгөрүш айылында болот. Кудай кааласа 5-августта. Анан уулуңуз Мадияр менен Айгерим Саматованын сүйлөшүп жүргөнүн билет белеңиздер? Тааныштырып элесиздерби? О, билчек, булар студент кезинде эле апарып тааныштырып келген. Сүйлөшкөн кызым деп. Жок, дос кызы, группалашым деп. Качан айтты сүйлөшкөн кыз экенин? Сүйлөшкөн кызым деп мен жакында эле билдим. Анан эми сүйлөшкөн кызың барбы деп жүрчүбүз, бар дечи. Анан эми мурда өзүм билип жүргөм, ушу Айгерим экөө жакшы дос болуп, мынтип сүйлөшүп жүргөндөрүн. Анан Кудай кааласа мына той болуп калды. Экөө чындап бири-бирин жакшы көрүп, мына сүйлөшүп жүргөнү мына эми аныкташты. Айгерим Саматованын кесиби боюнча да билесиздер да. Көз карашыңыздар кандай? Дагы да болсо сиздерден колдоо болобу, улантылабы бул нерсе? Сөзсүз түрдө анын кесибине эч кандай тоскоолдук кылбайбыз. Кудай кааласа кесиби менен өмүр бою алектенсе болот. Кайнесиңиз болобу сиздин кызыңыз? Канча бир тууган негизи? 4 эркек, 1 кыз. Жалгыз кызбы? Жеңелүү болуп сүйүнүп атасыңбы? Ооба, абдан сүйүнүп атам. Үйгө тааныштырып алып келгенде гана билгем. Жактыбы жеңең? Ооба. Ömürdün nazı, gönüldün cazı, ayday sulu kızımız
кызыбызды келиңиздер баардыгыбыз ортобуздан туруп бакыт тилегенибиз кол чапканыбыз болсун деп катуураак алакан уруп кыргыздын дагы бир таланттуу ырчы кызы кыз Сайкал Абулова кызыбыздын жакын жакшы чыгармасы менен тосуп алалы. Айгерим кызыбыз келет, кол чапкан турат болгондор. Kolçalar kayda turganlar kuyuyor olamız gelata. Kolçalar turar gelingizler. Ağay turganlar, kolçalar postoplar. Өзүңүзгө жакын эле кыз бердиңиз. Көнүп калдыңызбы? Кандай сезимдер болот? Көнүп калдым деп айтсам болот, бирок эми акындык менен сезимдерим мына Айгеримди бүгүн узатып атып өзүм дагы бир башкача толкунданып, эстеп, бир сыйра кирердин алдында жашып да алдык баарыбыз. Апасы ыйлатты. Буюрса эми баягы жакшылык, кубанычтын жашы эң жакшы нерсе. Ар дайым кубанычтын, ушундай сүйүнүчтүн көз жаш чыгып турсун. Ушундай сүйүнүч укканда, сүйүнч укканда, жакшы бир кабар укканда ушундай нерселер болуп турсун деп тилейбиз. Кыз узатуу той эмне үчүн эртең менен саат 10:00 башталып жатат? Көпчүлүккө кызыктуу. Адатта түштөн кийин кечке жок болот эмеспи? Негизи азыр бүгүн эле кайра токтолго кетмекпиз. Ошого жолдун узактыгына байланыштуу Бишкекке мен да жаңылык киргизейин дедим. Эртең менен. Эртең менен 10:00 башталат. Кудай буйрса азыр 4-5 сааттын ичинде бүтүрүп кайра токтолго жолго чыгып кетишибиз керек. Ошол себеп болуп калды. Буга чейин сиз айтып аткансыз, сарамжалдуулук да керек, үйдө эле өтөт, үйдөн узаймын деп. Эмне болду пландарыңыздын өзгөрүшүнө? Негизи келем деген адамдар аябай көп болуп кетти. Негизи башында мен 40 эле адамга ылайыктуу аткам, азыр 80-90 болуп кетти. Анан ошого айла жок, кафе кылыш керек болуп калды. Үйгө батпай калды да. Ошо. Кыз узатууда күйөө бала өзгөчө толкунданат эмеспи? Толкундоо кандай болуп атат сизде? Негизи ооба. Бирок толкундоо аябай азыр эми акырындан эми башталып атат. Билинбей аткан азыр ушу кафеге жакындап келгенден баштап ушу акырындан толкундоолор болуп атат. Кечээ Айгерим Саматованын стористерин көрүп калганбыз. Мындан кийин түндө кечинде көчөлөмө жок, обручальный кольцо чечмей жок деген сыяктуу талаптар, эрежелерди макулсузбу ошого? Эми Элиши макул окуйт. Макул болобуз деп айла жок ооба. Айла жок. Кээ бир жок. Кээ бир жерде макул болобуз, кээ бир кишинин сөздөрүндө макул болбойбуз, ушундай. Биз билебиз, сиздер чогуу окугансыздар, 6 жыл бою. Бири-бириңиздердин кайсыл сапаттарыңыздарга ашык болдуңуздар? Мадиардын эң жакшы көргөн сапаты бул эме камкор, орусча айтканда заботливый. Биринчи чалганда эмне кылып атасың, эмне жумуш кылып атасың дейт. Эме курсаң токпу, кийиндиңби? Жылуу кийине, өлөсүң деп урушат. Эгер мага көп жерден ушундай түшүнүү менен мени колдоп келгени жагат. Ошон үчүн дагы көз 6 жыл мамилебизди кармап келдик. Кармап бүгүнкү күндө ушундай турмуш жолуна чогултанып атабыз деп ойлойм. Сиз анан сториске кошуп атпадыңызбы? Уча темасы боюнча уча тартылбайт, кайсыл жерге барсаң ошол жерди ырнырдайсың деп, кайны журт тарапта көрдү да стористтериңизде. Кандай реакция болду, кандай кабыл алышты? Башкалар болсо бир аз айбыгат беле деген эмес, ачык эле айтып баштадыңыз. Жок, эми бул кандай десем, бул төл сөз да. Мисалы, буга чейин мага ошол эмесин билген, таластын салты менен кандай болот деп ошо сураганымда ушундай болот деп түшүндүрүп берди.
Анан именно кайын журт тараптан токтогулдуктар аябай эме көп жазышты да, жок бизде берилет, мындай тигиндей деп. Анан айттым, эми ооба кайсыл жерге барсаң, мисалы ошол жактын салтын колдоносуң. Мисалы көлгө барсаң, сага кичүү экенде баш тартып коюшу мүмкүн, улуу экенде баш тартып коюшу мүмкүн. Бул демек ошол үйдүн конок ээсин же болбосо эмне сыйлоо, урматтоо деп түшүнөм. Ар бир салтка деген баш иш керек, салтты сыйлаш керек. Туура түшүнөт го деп ойлойм. Калың берүү, сеп берүү дагы жок болду. Бул экөөңүздөрдүн чечимиңиздерби, улуулар аралашкан жокпу? Бул экөөбүздүн чечимибиз болду. Негизи ошо салт сана боюнча, калыңдар боюнча негизи экөөбүздүн чечимибиз болду. Себеп дегенде аластыңыздар кымбат экен. Негизи кичине ушундай туура көрдүк. Жөн эле ысырап корчулукту дагы биз туура көргөн жокпуз. Анын ордуна башка нерсе кылсак деп пландап, экөөбүз отуруп алып талашып тартып жатып, ушундай чечимге келдик. Бизге 1 жыл мурунку берген маегиңизде ата-энесиз өстүм, апама бир аз таарынычым бар деп айтып калгансыз. Апакеңиз келди бүгүнкү тойго. Кечире алдыңызбы? Апакем келди, ооба, тойго келди. Бирок бир белгилүү себептерден улам Токтогулга тоюбузга бара албайт. Анын өзүнүн себептери бар. Бирок кызыбыз аттыма келди, ооба. Буюрса бүгүн коногубуз. Ошондо тайларыңызды көрүп берип атабы? Ооба, тайларым. Кызыңызды турмушка берип жатып толкундоо болуп атабы сизде? Толкундоо болуп атат. Ачып атат ичим. Даже мен эмне айтарымды билбей атам, өтө кубанычтамын. Буга чейинки маегинде айтканда апам экөөбүздүн ортобузда бир аз таарынычтар бар депчи, анан кечириштиңиздерби? Кечиришкенбиз. Бактылуу болсун кызым, барган жеринен таш түшкөн жерде оор болот дейт. Анча-мынча ойго албаш керек. Турмушта баары болот. Ошо айтарым, баары бактылуу болсун. Дароо кийимиңизди алмаштырып жетишип калдыңызбы эле? Айгерим Саматова менен сиз курбусузбу же эже сиңдиби? Айгерим менен курбубуз экөөбүз. Негизи мындай тааныш болуп жүргөнүзгө көп эле болду, бирок жакындан сүйлөшүп баштаганыбызга ошо 1 жыл болуп калды. Айгеримдин баягы ички дүйнөсүндө эмне болуп жатканын айтпаганбыз да. Анан бир күн эле мага ачылып аябай айтып бергенден кийин Айгеримди аябай жакшы көрүп калгам. Мурун деп жалжаңдай берет деп жаман көрөрчүмүн да. Анан көрсө Айгеримдин душасы точно экөөбүзгө окшош экен да. Мени да көргөндө ооба баары эле эмне эле жалжаңдап атат деп ушинтерчү. Айгерим менден ашып кетет да. Анан мен деле аны ошондой кабыл алчумун, бирок Айгеримдин чыныгы ичин душасын билген адам Айгеримди башкача адам катары кабыл алат да. Бул кыз узатуурун өзүңүз сунуштадыңызбы же сизге айттыбы? Негизи биз ушул тойго даярдангандан бери эле жанындабыз да. Анан сен чыгарасың деп отуруп анан аягы өзү мага токтолду окшойт. Өзү айтты, сен чыгарасың. Биринчи чыгарасың деп аткан, анан мен чыгарбайын, лучше киргизип берейин деп айтсам хорошо деп. Ошол жакын курбуң ушинтип кетип атса турмуш жолуна өтө эле бул мен үчүн оор эле болуп атат. Анткени Айгерим эшим, Айгерим Саматова үчөөбүз киндигибиз бириккен да. Чындап такыр эме кылбайбыз да. Бир жүрө беребиз үчөөбүзчү, эч зерикпейбиз бири-бирибизден. Анан кетип калса абдан жаман экен. Кеч эле кечинде ыйлаганбыз бир сире. Анан азыр дагы билбейм, ичим ачышып атат. Ооба. Көп айтып калдыңыз да акыркы маектериңиздечи, жакында турмушка чыгам, анан кийин концерттен кийин турмушка чыгам депчи. Азыр тынч эле окшойт экен. Негизи ал нерсени элди алгыс түтүш үчүн, үйдөгүлөрдү алгыс түтүш үчүн айтчумун. Концерттен Кудайдын буйругу, маңдайыбызга менен жасошону көрөбүз. Азырынча жеке жашоом жөнүндө эчтеке деп айта албайм. Тынч, сөзсүз түрдө эми тынч биздин жашоо. Подружкаларыбыз отурганда бүт турмушка чыкпаган кыздардан совет сурап жүрөт да. Анан бир кел мага. Монткиниң десем, макул деп баягы Айгерим да жакшы кыз, угуп калат постоянно. Бизге да жугуштуу болуп, биз дагы турмуш жолуна азайлы.
жолдошторубуз. Биздин шеринебиз да бар, шеринелештерибиз да. Айгерим мага жабыштырыбызчы. Бул сүйчү, бирок ал карабай койгон. Кудай жалгап да коебуз. Сиз Айгерим Саматованын жанында көп жүрүп каласыз. Негизи жашыңыз бир аз улуу, эже сиңдисизби же курбулардансызбы? Жок, Айгерим экөөбүз тептеңбиз. Просто улуу деп бирок жок, бирок мен эме университетте өйдө курс окуп калгам, 2 курска. Ошондуктан ал мени эже деп көнүп калган да, бирок жакын курбуларданбыз. Өзүңүз качан турмушка? Өзүм буюрса эмки жылдарга, бирок быйыл эмес да, точно. Экөөбүз чогуу жүрчүк да, күндө дебесем дагы 2-3 күндө бирден күндө чогуу жүрчүк. Эми болсо андай болбой калат, албетте. Жолдошу бар дегенде өзүнүн үй бүлөсү бар. Ошого ичим ачышып жатат. А негизгиси турмушка узап атканда ичим ачышкан жок. Чын жүрөгүмдөн кубанып атам, аябай бактылуу болсун. 2 жашты узатуу вазыйфасы ырчы Айсемага жүктөлгөн. Ушуну менен бүгүнкү Айгерим Саматованын кыз узатуу тою жыйынтыкталды. Эртең азыр жалпы эки тарап токтогулга жолго чыгып кетишти. Эң мыкты деңгээлде өттү.